Ассаламу алейкум достор. Америка Кошмо Штатында 11 ноябрь түнкү саат 12 жакын болуп калды. Жатыш керек болчу, бирок мен Кыргызстандан жакшынакай кабар угуп, толкунданып, сүйүнүп, анан ушул видеону тартууга чечим чыгардым. Бүгүн Кыргызстанда, Бишкекте акын жазуучулар топтолуп, менин бир тууган карындашым Аида Эгембердиеванын жаңы чыккан китебин талкуулап, куттуктап, ар кандай өзлөрүнүн ой пикири менен бөлүшүптүр. Азыр сиздер көрүп атасыздар. Бул менин атам, менин жакшы көргөн атам, сагындым Эгембердиев Абдыжапар Бекбосунович, Кыргыз Республикасынын эл акыны. Атам дагы барыптыр. Аида менин бир тууган карындашым болот. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илиминин доктору, акын, көптөгөн ырларды жазган, көптөгөн китептери чыккан. Анан абдан сүйүнүп жатам. Азыр ошол видеону сиздерге коюп берейин. Сиздер дагы көрүп коюңуздар, менин карындашымды куттуктап, жакшынакай каалоо тилектериңиздерди айтып коюңуздар, достор. Атамды дагы көрүп алып абдан сүйүндүм, толкундандым. Анда достор, чакан видеону сиздерге коюп берейин. Чогуу көрөлү, карындашымды куттуктап, жакшынакай каалоо тилегиңиздерди айтып коюңуздар, достор. Чоң рахмат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиеванын сөздүн баары ичинде китебинин бетачары өттү. Бұл китеби окурмандарга ушунчалык керектүү китеп, адабиятчыларга да абдан керектүү китеп. 500 нуска менен чыккан экен. Бул менимче дагы басылат деген терең ишенимим бар. Аида бүгүнкү күндө өзүнүн баягы илимдин доктору катары, жогорку окуу жайда профессор катары өзүнүн бир эң мыкты татыктуу отчетун бере алгандыгын ушул китеп көрсөтүп турат. Бүгүн биздин адабий турмушубузда, улуттук маданиятыбызда бир өзгөчө окуя деп айткым келет. Анткени биздин көрүнүктүү акыныбыз, окумуштуубуз, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Аида Эгембердиева сөздүн баары ичинде деген абдан фундаменталдуу эмгегинин бетачарын өткөрүп атабыз. Бул эмгек чын айтканда биздин улуттук адабиятыбыздагы өзгөчө кубанычтуу эмгек деп айткым келет. Анткени биздин бир топ көрүнүктүү акын жазуучуларыбыздын илимий портреттери жазылган экен. Анын ичинде биздин адабиятыбыздын бетибизге кармай турган чыгаандарынын, адабияттагы табылгаларына илимий середе туруп, жакшы саресеп салып, абдан бир терең изилдеген портреттер, чыгармачылык портреттер, изилдөөлөр жана ошол менен бирге көрүнүктүү илимий макалалар бул китептин ичине кирген экен. Мен барактап отуруп абдан кубандым. Ушул биздин поэзияда кандай жолду басып өттүк, бүгүнкү күндөгү адабиятыбыз кандай абалда турат, ошого окумуштуу катарында өзүнүн баасын бериптир. Ошонун ичинде мага өзгөчө таасирленгени ошол Казакстандын Эгемен Казакстан газетасына Аида Эгембердиева ушул бүгүнкү күндөгү улуттук адабияттагы процесс жөнүндө бир өзүнүн абдан бир жакшы маегин берген экен. Ушул нерсе мени да абдан көп ойлонтчу. Бүгүнкү күндө ошо Айтматов чыккан кыргыз адабиятынын абалы кандай деңгээлде деген суроого ошо Аида Эгембердиева окумуштуу катарында абдан бир туура баасын берген экен. Чыгармачылыкка мектепте окуп жүргөндө киришти да. Ушу 6-7 класс болсо керек. Мен ай кезде партиянын психолог бөлүмүндө иштечү элем. Кечинде үйгө келсем, столдун үстүндө 2-3 ыр туруп калыптыр. Ал ага чейин мага көрсөткөн жок эле. Карап көрсөм ырлар жакшы экен. Анан бир-эки жерине колумду тийгизип коюп койдум. 2-3 күн өткөндөн кийин жумуштан келсем да ырлар туруп калыптыр. Аны да ошондой карап туруп кайра ордуна коюп койдум. Ошон менен анын жазган ырларын кичинеден карай баштадым да. Бирок бара-бара ал ырларын көп көрсөтпөй калды. Себеби китепти көп окучу, өзү көп нерсеге көзү жетип, мындай жетиле баштады көрүнөт. Андан кийин бир аз убакыттан кийин биз Бишкек шаарына которулуп келдик, көчүп келдик. Ал студент болуп калды, адабий дүйнөгө аралашты. Анан ошол кезде бир ырында жазып атпайбы? Атамдан чоң акын жоктой көрүнгөн деп.
Себеби мурда эң эле чоң акын атамды ойлогон болуш керек. Кийин бияка келип Асан Жакшылык окшогон, Меңдик Мамазайыров окшогон, Сагын Акматбекова окшогон, Кожегелди Олтойгинге, Тынычтыкбек Нурманбетов окшогон дагы чоң акындарды көргөндөн кийин анан жазып атпайбы? Атамдан чоң акын жокто көрүнгөн депчи. Көрсө башка да акындар бар турбайбы? Ошондон кийин алар менен аралашып, чыгармачылык байланышта болгон ушундай жыйынтыкка келген да. Сенин жүрөгүңдө аябай эр жигит сыяктуу ойлор жатат мына немелериңдечи, жазган тиги изилдөөлөрүңдө. Ал эми поэзияда бул өзү ошончолук назик кыз затындагы акын катары тааныдым да бул кызды. Мен дайыма эле китептерин окуп эле жүрөм, жолукканда берип калат, болбосо сатып алып, мен кызыгып окугандардын бири да. Бул акын катары мындай орусча айтканда ана состоялась акын катары да. Иш-чарага кыргыз эл акындары, эл жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, академиктер, адабиятчылар жана Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окуучулар курамы жана студенттери катышты. Сөздүн баары ичинде китебинин бет ачары Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы тарабынан уюштурулду.